Урматтуу мекендештерим, кайгы дарт көйгөн учурда, башыңызга түйшүк маселелер келген учурда эмне дуа кылыш керек билесизби? Көбүрөөк карзга батып калган учурда, бизнесте банкрот болгон учурда, же балалуу боло албай жаткан учурда эмне дуа кылыш керек билесизби? Ушул маселелерде бир дуа бар, бирок акырындан келебиз, бирок мен бир окуя хикая менен баштагым келет. Муса алейхиссаламдын коому, Муса пайгамбардын коомунда өтө ачарчылык, кыйын, азапчылык келет да. Кургакчылык болот. Кургакчылыктын айынан азапчылык болот. Эл кыйналат, журт кыйналат. Ошол учурда элдер топтолуп келип Муса пайгамбарга кайрылышат. О пайгамбар, сиз дуа кылсаңыз, жараткан Аллахка дуа кылыңыз, сиз дуаңызды кабыл кылсын, кабыл кылат Аллах Таала, бизге дуа кылсаңыз деди. Кургакчылыктан чыгайлы, жакшыраак жашайлы. Муса пайгамбар өтө көп элди чогултуп, ээн талага чыгып, жараткан Аллахка жалынып дуа кылды. О Аллахым, бизге жаан бер, жамгыр бер деп. Дуадан кийин Аллах Тааладан аян болду пайгамбарга, силердин араңарда үйлүп, топтолуп, чогулуп турган элдердин арасында 40 жылдан бери күнөө кылган, мага карата күнөө кылып жаткан бир пенде бар. Ошол эгер айрылып силерден чыкса, мен жамгыр берем, жаан берем деди. Муса пайгамбар калай калкка кайрылып айтты, арабызда 40 жылдан бери жараткан Аллахка күнөө кылган пенде бар, ошол чыксын, андан кийин жамгыр болот деди. Баягы күнөө кылган адам өзүн билет. Кээде жаштык мектеп учурларга кайтып туруп элестетсеңиз, бир күнөө болуп калган учурда ким кылды деп мугалим сурайт го. Ошондо сиз өзүңүз кылганыңызды билесиз. Эки жакты карап туруп, ким кылды экен деп билбемиш болуп каласыз да. Ошондой учурлар болуп калды буга дагы. Бул кылмышкер, күнөөкөр адам өзүн билет. Оңду карады, солду карады, эч ким чыкпады. Алдын карады, артын карады, эч ким чыкпады. Чыкпай койсо жамгыр болбойт. Бирок чыкса элдин назарынан калат. Уят өлүмдөн каттуу деген сөз дагы бар. Ар бир көргөн учурда сен ушундай адам турбайсыңбы? Сени деп, сенин артыңдан бизге жаман болбой жаткан экен, кургакчылык сенин айыңда болгон экен деп элдер бардыгы аны жаман көрүшмөк, жек көрүшмөк. Ошондуктан бул ошол жерде Кудайдан чыныгы коркуу менен Аллахка чындап берилип, Аллахым, 40 жылдан бери мен күнөө кыламын. Бир дагы адамга бидирген жоксун. Ушул шермендечиликтен мени азат кылып чыгаргын. Мен чындап тооба кылдым. Көзүмөн мөлтүрөгөн жаш агып, чын жүрөк менен, чындап берилүү менен жараткан Аллахка тооба кылды. Аллах мени кечир, мындан кийин бул күнөөнү токтоттум, күнөө көчөсүнө кирбеймин деп Аллахка берилип дуа кылды ошол жерде. Дуа дегени колду жайып алып эмес, машткада жөн эле отуруп, эки жак тиктеп кетпестен, Аллахым мага аны бер, муну бер деп туруп, жөн эле намазсыз эле учурда дагы Кудайдан сурасак өтө жакшы болот бул. Бул дагы ошол учурда тик турган абалда Аллахка тооба кылды, күнөөлөрдөн тооба кылды. Көкмүк асманды капкара булут каптап, жаан жамгыр жаашты баштады. Муса пайгамбар түшүнбөй калды. О жараткан Аллахым, кылмышкер чыккан жок, күнөөкөр чыккан жок. Эмне үчүн жамгыр бердиң деген учурда мурда ошол күнөөкөр пендемди деп жамгыр бербей жаттым эле силерге, эми ошол күнөөкөр пенденин айынан, себебинен силерге жамгыр берип жатам деди. Ал чындап тооба кылды деди. Күнөөлөрдөн тыйылды. Ошо күнөөкөр пендеңди мага көрсөтчү, билдирчи деди Муса пайгамбар. Аллах Таала 40 жыл күнөө кылып жүргөн учурда анын айыбын жашырып элдерге билдирген эмесмин. Эми тооба кылган учурда сен ким экендигин айтайынбы дейт да. Жок. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, байкасак истигфардын айы, истигфардын айынан. Биз көп учурда күнөө кылып коебуз, ошол күнөөнүн кесепетинен бизге проблема келет. Ошол күнөөнүн кесепетинен бизге бир жамандык келет. Бир жаман ишти кылганда, бир жаман бирөөгө зулумдук же бир күнөө иш кылыштан мурда кичинекей токтоп туруп, бир канча мүнөт токтоп туруп ойлонуп коюшубуз керек. Ошону кылгандан кийин бир балеге дагы даяр турушубуз керек да. Се аны кылып туруп жыргап кетем деп ойлобуш керек адам. Ошондон кийин сөзсүз түрдө бизге бир кырсык келет экен. Же ачарчылык болсун, же үйдө түйшүк болсун, же бир кырсык болсун, же кокус машина уруп кетсин, айтор эмне болбосун бир күнөөгө даяр, күнөө кылган учуруңда даяр тур, бир кырсыкка да.
анын артынан сөзсүз түрдө бир кырсык келет дегени да. Бул Муса пайгамбардын коомундагы адам чындап Аллахка тооба кылды. Күнөөдөн тыйылды. Жараткан Аллах Табарак ва Тааладан бир бале кырсык келген учурда пенделерге ал бале баарына жетет. Жакшыга да, жаманга да, чоңго да, кичүүгө да, аялыга да, кызыга да баарына жетет. Жакшыларга эмне үчүн кырсык бале жетет десеңиз, мунун себеби эмнеде? Жакшыларга эмне үчүн жетет? Жакшымен деп унчукпагандыгы үчүн, жакшылыкка чакырбагандыгы үчүн, үгүт насаат кылбагандыгы үчүн, даватка чакырбагандыгы үчүн, иман исламды жеткизбегендиги үчүн. А жаманга бале кырсык жетише алган сөзсүз түрдө жетет ага. Ал качып кутулбайт. Баледен баары бир. Ошондой экен биз истигфарды көрөп айтышыбыз керек. Балалуу болбой жатасыңбы? Истигфар айт. Карзың көбөйүп кетти, истигфар айт. Проблема көбөйүп кетти, истигфар айт. Астагфируллах, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Аллахым өзүмө зулум кылуучумун, албетте сен адилеттүүсүң. Астагфируллах, астагфируллах. Аллахым күнөөмдү кечир. Биз периште эмеспиз, биз күнөөкөр пенделербиз чындыгында. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн аруу, бир дагы күнөөдөн таза зат. Бирок ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, биздин пайгамбарыбыз 70 жолу, 100 жолу күн сайын истигфарды калтырбайт экен. Бул неге? Бизге үлгү болуш үчүн. Ал пайгамбар дүйнөнү башкарган ошол учурда. Биздин убактыбыз жок дегендей биз кимбиз? Биз каерде башчыбыз? Каерде биз бир күчтүү орунда иштесек же бир күчтүү убактыбыз болду дегендей биз кимбиз негизи эле? Истигфарга убактыбыз жок дегендей биз кандай адам болуп калдык дейм да. Истигфар сөзсүз айтышыбыз керек биз. Калтырбашыбыз керек. Унадабы, таксидеби, жүргөндөбү, тургандабы айтыр астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Себеби биз жүргөндө, турганда, басканда да күнөө коюп атпайбызбы? Ошондой эле басканда, турганда дагы истигфарды токтотпошубуз керек. Аллахка карата тообаны токтотпошубуз керек. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым ата-энемдин күнөөлөрүн кечир. Билип кылган, билбей кылган, ашкер кылган, купуя кылган күнөөлөрүн кечир дешибиз керек. Кээ бир күнөөлөр бар. Аны биз күнөө деп билбей туруп, жакшылык экен деп туруп кылып коебуз. Бирок Аллахтын алдында ал өтө чоң күнөө болушу мүмкүн. Бир кичинекей күнөө, аны кылса эчтеке болбосо керек деп туруп кылып коебуз. Бирок ал күнөө Аллахтын алдында өтө чоң күнөө болушу мүмкүн. Ошондуктан да билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүз үчүн тооба кылышыбыз керек. Кээ бир күнөөлөр бар, аны күнөө деп туруп биз кылганбыз. Бирок кээ бир күнөөлөр бар, ал күнөөлөрдү күнөө экендигин Аллах гана билет. Биз аны сооп деп кылган болушубуз дагы мүмкүн. Ошондуктан билип кылган, билбей кылган, ашкер кылган, купуя кылган күнөөлөрүбүздү Аллах кечирсин, ага карата истигфар кылышыбыз керек, истигфар айтышыбыз керек. Истигфар айтышыбыз керек. Хасан эль-Басри рахматуллах алейх, бул адам, алым адам, буга дагы учурунда өтө көп адам келген. Азыр дагы молдолордун иши кыйын, бардыгы түйшүк маселесинин проблемасын айтып келет. Жин кирип кетти, башым ооруп кетти, дем салып бер, баш алып бер деп молдолорго өтө бардыгы көйгөй маселеси менен келет да. Талак берип коюпмун, урушуп кеттик, башка болду, не болду деп. Хасан эль-Басри рахматуллах алейх, бул алым, олу язат. Ага дагы ошол учурда көптөгөн элдер кайрылып келет экен. Балалуу болбой жатам, иштерим жүрүшпөй жатат. Көйгөй маселенин ичиндемин, кырсык баленин ичиндемин, кырсыкка учурап калдым айтып. Эмне маселе менен келбесин, Хасан эль-Басри рахматуллах алейхин жообу истигфар айт дейт экен. Истигфар айт, истигфар айт, истигфар айт дейт экен. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Чындыгында биз тооба кылышыбыз керек күнөөлөргө карата. Биз деги эле кимбиз? Бул жашоодо кыйналып, кысталып, башыбызды капкараңгы булуттар каптап, жер жүзүнө өзүбүз батпай калган учурубузда истигфар айтышыбыз керек. Ишибиз жүрүшпөй атабы, истигфар айт. Кыйналып атасыңбы, истигфар айт. Банкрот болдуңбу, истигфар айт. Айтканымдай, биз кылган күнөөнүн кесепетинен бизге бале келет. Баледен чыгыштын жолу истигфар менен тооба кылышыбыз керек. Истигфар айтышыбыз керек көбүрөөк. Бул
жашоо деген ушундай. Ар кандай түшүк маселелер ар кандай боло келе берет. Студенттер окуу жайын бүткөндөн кийин орда сабак берген профессордун үйүнө барат экен. Профессор күтүп алып аларды үйүнө киргизип, ар кимиси окуу бүткөндөн кийин ар кандай түшүк маселелер башталгандыгын, окуган университетте окуган предметтер жардам бербей жаткандыгын айтып арызданат. Меники андай, меники мындай деп ар кандай көйгөй маселелерди айткандан кийин профессорлорду кофеге чакырат. Кофени ар кандай идиштерге куйган, пластмасса идиш болсун, кружка болсун, пластмасса баягы желимден болгон идиштен. Ар кандай идиште бирок бир эле кофе куюп алып келди. Бардыгы жакшынакай стакан, жакшынакай кружкаларды тандап алышты. Тандап алгандан кийин бири-бирине карап да коюшту студенттер. Кимибиз жакшыраак стаканда кофени алыппыз деп бири-бирине тиктеп да коюшту да. Максатыбыз эмне? Максатыңар эмне деди ошондо. Профессор студенттерге карап, максатыбыз эмне, максатыңар эмне деди. Ар кимиси ар кандай жооптор бергенден кийин негизги силердин максатыңар бул жерге кириштен максат кофе ичиш болчу деди да. Бирок кофени тандап жаткан учурда силер ар кандай баалуу кымбаттуу кружкаларды жакшысын тандадыңар. Ооба, жакшы кружканы тандаш деги эле жакшысын зорун тандаш адамдын табиятында бар нерсе нормал абал болуп эсептелет. Бирок кружканын ичиндеги кофени биз жашоо деп элестете турган болсок, сыртындагы нерселер стакан, кружка бул байлык, бийлик. Бирок ошол нерсени карап бири-бириңерге дагы тиктеп койдуңар алган учурда кимибиз жакшыраак кружкада алыппыз, кимибиз жакшыраак идиште кофе алыппыз деп карап бири-бириңерге көрө албастык деген дагы башка сезимдер менен бири-бириңерге карап дагы койдуңар. Айтайын деген маселе, бул кофени кайсыл идишке куйсаң дагы ал даамдуу болуп калбайт. Кайсыл идиште ичпегин, ал бир эле кофе ичкен болуп эсептелесиң сен дейт. Чындыгында кайсыл идиште болбосун, чайыбыз ошол идиште болуп кала берет. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, кыссадан кысса ушул биз жашоодогу муктаждыктарды деп бактылуу болушту унутуп койбошубуз керек. Жашоодо бактылуу болушту унутуп койбошубуз керек. Колубуздагы бар нерселер менен бактылуу болушту үйрөнүшүбүз керек. Бүгүн жөнөкөй машина бар, эртең жакшысы болот, бирок жакшысы нолордо бар, менде жок деп өкүнүп жүрүп өзүңдү кайгыга салып, башыңды жерге салып. Менде мындай үй жок деп кайгыга салба өзүңдү, түшкө салба. Көбүрөөк истигфарда бол. Чындыгында мындай оюнга алышты билиш керек. Бир күндө салыштырып көрсөк, жакшы ишибиз көппү, жаман ишибиз көппү? Салыштырып көрсөк, чындыгында оор маселе да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, астагфирулла, 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 истигфар токтотпойлу. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Кимде-ким багымдат намазын 2 рекет сүннөтүн окугандан кийин багымдаттын парызына чейин 41 жолу Фатиха сүрөсүн окуса, Аллах табарак ва тааlanын каалаганын берет, каалаганына жеткирет дейт. Бүгүн сурашат көбүнчө, молдоке дамламына багымдат сүннөтүн окудук, не кылып турайлы, парызга чейин башка деген убакыт себеби болот көп эле. Парызга чейин не кылабыз деген суроону мына эң туура чечим. 41 жолу окуйт экенсиз. Аллах Таала сураганыңызга жеткизсин, сураганыңызды берет экен. Бул жерде бир канча нерселерди мисал кылып айтат. Мисалы төрөй албаган аял болсо дагы төрөгөнүнө балалуу дагы болот экен. Эгер баласыз деп табиптер врачтар чечим чыгарып койду, бирок ушуну 41 жолу ихлас кылып, ишенип кыла турган болсо, Мухаммад айтты, кылсам бекен, кылбасам бекен деген эмес. Ихлас менен Аллага ишенүү менен, себеп берүүчү, алуучу Аллахтын өзү. Сизди жоктон бар кылып койгон Аллах кантип сизге бир нерсе берип койбосун? Албетте, сураганыңызды берет деп атат бул жерде. Карызга кирген адамдын карызынан кутулдурат дейт. Көйгөй болсо көйгөй чечилет. Акча, дүйнө эгер кедей болсо, факырлык келип калган болсо, аны бай кылат дейт. Бир канча мисалдарды кошуп айтат. Ошолордон урматтуу мекендештерим, 41 жолу багымдат намазын 2 рекет сүннөтүнөн кийин парызга чейин окуса, Аллахым
каалаганыбызга жеткизсин. 41 жолу окуйт экенсиз. Фатиханын өтө көп пайдалары бар. Фатиха сүрөсүнүн пайдаларын эсептесек эсебиге жетпейбиз, урматтуу мекендештерим. Али радиаллаху анху айткан: эгерде Фатиха сүрөсүнүн эле, бир эле Фатиха сүрөсүнүн пайдаларын, мындайча айтканда 41 жолу, 40 жолу окугандан кийинки келе турган пайдаларын эсептей турган болсо 40 төөгө жүк болот дейт да. 40 төөгө жүк болот экен Фатиха сүрөсүнүн фезилети, кереметтери. Эгерде бир айыл, бир өлкө, бир өрөөн бузукулук кылып, зина кылып, арам иштер кылып, жаман иштер кылып, айтор кыямат болоюн деп калалы, айыл үчүн, ал мамлекет үчүн. Ошол учурда бир адам, бир жаш бала Фатиха сүрөсүн окуса, Аллах табарак ва таала ошонун Фатиханын урматына 40 жыл балени ал өлкөдөн, ал айылдан көтөрүп коет дейт. 40 жыл көтөрүп койт экен, урматтуу. Ошондуктан да Фатиханын фезилеттери бузулган коомдон 40 жыл азапты көтөрүп койт экен. Фатиха сүрөсүнүн 1000 көзгө көрүнгөн, 1000 көзгө көрүнбөгөн пайдасы бар. Ошо көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн миңдеген пайдалары бар Фатиха сүрөсү. Ошондуктан да 5 убакыт намазда ар бир рекетте Фатиханы окуйбуз биз мусулмандар. Себеби Фатиханын мааниси, Фатиханын фезилети өтө чоң экен да. Негизи эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 нерсени кайтарат деп айткан. Хадисинде сүрөлөргө мисал оларак Фатиха сүрөсү Аллахтын газабын, Аллахтын ачуусун кайтарат экен. Биздин ачуубуз келсечи, мисалы акылдуу менен акмактын айырмасы, акылдуу аялы менен, семьясы менен кетип атат, балалары менен бирөө ызычуу кылып, желкеси менен тийип бирдеге кылып койду. А бул карап туруп, бир уруп одарып койсо болот. Фигурасы да, күчү да жетип турат. Бирок баягы унчукпай турат да. Кечирип коюңуз деп тескерисинде кечирим сурап коет. Ата, сиз коркосузбу? Жок, балам. Бул жерде газапты башкаруу күчтүү. Чыныгы эркек газабын башкарган. Бирден сурайт го. Бүгүн мага көчөдө келе бирөө тийишти, урган жокмун десе, демек сен эми чыныгы эркек болсун дейт. Себеби өзүңдү өзүң жеңе билдиң сен дейт да. Аллах табарак ва тааланын газабын кайтарган сүрө Фатиха сүрөсү экен. Ал эми Ясинди ким окуса, кыямат күнү чоң кырсыктардан, апаттардан, балелерден алыс турат экен. Духан сүрөсүн окуса, кыйынчылыктардан, оорчулуктардан алыс турат экен. Оор абалдан алыс турат экен. Бүгүн кыйынчылык, оорчулук келбесин дейбиз го. Ал эми Вакыя сүрөсүн окуган адам кедейликтен кедей болбойт экен. Вакыя сүрөсүн күн сайын окуган адам кедей болбойт негизи. Факыр болбойт, бирөөгө муктаж болуп калбайт. Эң жаман көрүлгөн нерсе бирөөгө жүк болуу, бирөө алкылуу акча алуу, бирөөгө жүк болуп жашоо. Мындан өткөн жаман нерсе жок. Бул садака сурагандан айырмасы жок, кайырчыдан айырмасы жок, эгерде бирөөгө жүк болуп жашап аткан болсоң. Инвалид болсоң башка маселе. Бирок ден соолугуң чың болуп туруп жашабаш керек. Вакыя сүрөсү кедейликти кайтарат экен. Мүлк сүрөсү, биз окуп жүргөн Табаракал лази, бул сүрөнү ким окуса, кабыр азабынан кайтат экен. Кабыр азабыга келбейт экен. Кабыр азабынан кутулам десең, көп адам корккон жери, сахабалардын бирөөсү ким эле? Жаназаларга барып, өзүнү кайра көтөрүп келет эле. Айтор, кабыр азабы өтө коркунучтуу. Ошондон кутулайын десең, көп мүлк сүрөсүн окуйт экенсин. Ал эми Кавсар сүрөсү текебирлик, бой көтөргөндөр бар го, бирөө сага зыян берем дегенде, же сен бирөөгө зыян берип коюшуң мүмкүн кээде. Ошондуктан да баягы текебирлер, баягы коомдо бийлиги бакчасы борлар, же органда иштейм, андай кылам, мындай кылам дегендер азабын тартып калсын десең, өзүнөн өзү жок болуп кетсин десең, андай Кавсар сүрөсүн окушуң керек экен. Окуп жүрүшүң керек экен. Кафирун сүрөсүн капыр болуп өлбөш үчүн окушуң керек экен. Кафирун сурасын көп окусаң, бир эле үмүтүм бар дейт го көп адам. Ушу момун бойдон эле өлсөм экен, мусулман бойдон өлсөм экен, бир эле үмүтүм ушул деп айтышат го. Ошол момун болуп, мусулман болуп өлүшүң үчүн капыр болбой өлүшүң керек. Капыр болбой, момун болуп өлүшүң үчүн не? Кафирун сүрөсүн көбүрөөк окушуң керек экен. Ихлас сүрөсүнчү, урматтуу мекендешим, Ихлас сүрөсүн көбүрөөк окусаң, мунафык болбойт экенсин. Мунафык болуудан кайтат экенсин. Фалак сүрөсүн окусаң, көрө албастыктар баягы кошунаң бирөөлөр бар го, кошунасы машинада кырсыкка учурап калса сүйүнөт, кубанат.
жакшы болду, туура болду деп. Ошондой көрө албастыктар мага зыяны тийбесин десең, Фалак сүрөсүн көп окуп жүрөт экенсиң. Фалак Нас сүрөлөрүн, Фалак сүрөсүн окуп жүрүш керек чындыгында. Себеби бирөө чындыгында көзү ачык, бакшы сакшы деп ардекеге барып көрө албастар көп да эми бүгүнкү күндө. Эгерде мисалы сот болсо, бирөөгө чечимди туура чыгарган болсо дагы бул жактагы адам туура эмес чечим чыгар дейт да. Соттордун иши оор да чындыгында. Экинчи тарап сөз түрдө наразы болот да. Чечим туура эмес чыгып калды деп айтат да. Себеби чечим негизи туура, бирок экинчи тарап баары наразы болот. Анан көрө басып калат, душман кылат, өзгөчө урганда иштеген, башка иштеген. Ошон үчүн сүрөнү көп окушуңуз керек экен, көрө албастыктардан сактайт экен. Нас сүрөсү. Бүгүн мен ойлойм, Нас сүрөсүн көп окушубуз керек. Себеби адамдарда тынчтык жок да. Жүрөккө тынчтык, көңүлгө тынчтык берүүчү сүрө бул Нас сүрөсү экен. Көп окушубуз керек экен. Бүгүн адамдар карасаңыз бир нерсе жетпегендей да. Ар бир адамда ошондой. Көйгөй маселеси бар, бир нерсе жетпегендей тынчсызданып жүрөт. Ошо тынчтыкты бере турган сүрө Нас сүрөсү экен. Урматтуу мекендештерим, айттым бул сүрөлөрдү. Андан кийин сөз түрдө баягы айтылган маселе 41 жолу окусаңыз Фатиха сүрөсүн. Фатихада өтө көп пайдалар бар, урматтуу мекендешим. Алланын газабын кайтарат экен. Жана айткандай, 1000 көзгө көрүнгөн, 1000 көзгө көрүнбөгөн пайдалары бар экен. Ошондуктан Фатиха сүрөсүн көп окуйлу. Кыска эле сүрө, алхамдулилlah роббул аламин ва рад-долин. Кыска эле сүрөлөр, Нас Фалактагы кыска сүрөлөр. Көп окуганга аракет кылайлы, урматтуу мекендештерим. Мухаммадтын үммөтү мусулманмын деп пайгамбарыбызга канча жолу салават айттыңыз? Пайгамбарыбызды эстеп, пайгамбарыбызды сагынып канча жолу салават айтасыз бир күндө? Деги эле пайгамбарыбызды эстейсизби күн сайын? Пайгамбарыбызга жүрөгүңүздө канчалык ашыктык сезимдериңиз бар? Салават айтуу жеңил, тилге дагы жеңил. Албетте көптөгөн көйгөй маселелердин чечилиштин жолу, кайгыга түшкөн учурда кайгыдан чыгыштын жолу албетте тил менен салават айтуу. Аллах табарак ва таала өзү дагы фазкуруни азкурукум, о пенделерим, эстегиле силерди эстейин деп жатса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайгы кападан чыгыштын, кажеттин бүтүрүштүн, жалгыз жападан жалгыз жолу мага салават айтуу деп атса. Албетте кайгы кападан чыгыштын жолу дагы, көйгөй маселелерден чыгыштын жолу дагы, карыздардан кутулуштун жолу дагы зикир менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салыштырган учурда албетте зикир кылган адам тирүү адам сыяктуу, зикирсиз жүргөн адам бул өлүк сыяктуу. Өлүктө кандай кубаныч болсун? Бирөө кошунаңыз өлүп калса канчалык кайгы, канчалык кубаныч арылат ал үйдөн. Канчалаган сыздоо болот, канчалаган жокчулук, канчалаган кайгы капалык болот. Албетте бир адам өлгөнүгө, өлүк адамда кандай кубаныч болсун? Өлүк адамда кандай жашоого карата бир кубаныч болсун? Албетте ал өлдү. Зикир да ошондой дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салыштырган учурда өлүү менен тирүүдөй деп салыштырат. Ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир туугандарым, салават токтотпошубуз керек. Бүгүн албетте өтө жеңил. Бир таксиде иштесек дагы, бир идиш жууп иштесек дагы, кандай жумушта иштесек дагы, бул айырмасы, эч айырмасы жок. Эмнеге айырмасы жок? Себеби тил менен биз жумуш кылбайбыз. Албетте оператор болуп иштеп башка маселе, бирок көп жумуштарда кол бут иштегенге байланыштуу тилибиз бош. Тилибиз ар дайым зикир менен, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга салават менен, Аллах Тааланын зикирин кылсак, бул албетте өтө жакшы нерсе. Тил бош калган учурда гыйбатты сүйлөйт, дагалооматты сүйлөйт, ар нерсени сүйлөйт, айтар, ушакты сүйлөйт. Андан көрө зикир кылуу, пайгамбарды эстөө бул эң негизги, эң жакшы керемет нерселердин бири. Салават айттыңыз, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул тууралуу балык окуясы бар. Яхуди менен мусулман адам кошуна болуп сосед болуп жашашат экен чогуу. Мусулман адам ар дайым ар бир кажеттин жолу, чечилиштин жолу салаваттайт экен, ар дайым тилине салават түшпөйт экен. Турганда, басканда, отурганда, турганда, жатканда ар дайым Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи Расулуллах, саллаллаху алейхи Хабибуллах, ар дайым салават менен, зикир менен, тилине зикир түшпөйт экен. Салават түшпөйт экен. Бул мусулман ушундай кылган кылыктары, ушундай жакшы амалы яхудиге албетте жакпайт бул. Эмне кажетиң болсо салават аркылуу бүтөт деген сөзү өтө ашып түшөт экен яхудиге, бул өтө аябай жакпай оор түшөт экен. Яхуди күндөрдөн бир күн атайын буну ушул сөзүн тескерисин чыгарайын, атайын сынайын, бул сөздү мындан кийин айтпай турган болсун деп туруп бир шермендесин чыгарайын деп
Атайын алыс сапарга кетип жатамын, урматтуу кошунам. Мына шакек сизге аманат деп туруп өзүнүн жүзүңүн шакегин таштап кетти деген баягы аманат катары. Бул дагы бардык кажеттердин чечилиш жолу салават деп туруп, дагы ошол сөзүн айтып туруп, шакекти алып өзүнүн үйүнө катып коет экен. Яхуди аңдып байкап турат, эшикке чыкпай, көрүнбөй, кошуналарга көрүнбөстөн бир сапарга кеткен адам болуп, көрүнбөстөн баягы кошунасын аңдып, кошунасы бар жок, үй семьясын, бала чакасын алып башка жакка кеткен учурда үйгө урулууга кирип, эки жакты карап тыңдап, шакекти таап алып, шакекти урдап чыгат. Шакекти урдап чыгат дагы кайга чыгып көлгө ыргытып жиберет шакекти. Бул келди, мусулман келди үйүнө, андан кийин сапардан келген адамын болуп, Яхуди дагы баягы мусулмандын үйүнө келет. Мени шакегим кана деп. Биринчи үйүнө келиштен мурда ошо мусулмандын алдына келет да, себеби тезирээк шермендесин чыгарсам, тезирээк мунун туура деп билген сөзүн өзүнө карата акырат кылдырсам деп, ошол сөздү айтуу үчүн биринчи мусулман кошунасынын үйүнө келет. Бул үйүнө келди, мусулмандын чакыргандан кийин мусулман кошунасы чыгып Яхудини күтүп алып, урматтуу, мен куттуу үйгө чай ичпей кетпесеңиз болбойт. Урматтуу, сыйлуу коногум болуңуз, жүрүңүз үйгө кириңиз деп, мен шакекти берип кетемин дейт. Жүрүңүз эми деп ушунча болуп калды деп үйгө алып келет. Үйгө чарпайын башкасын бергенден кийин аялы ошол учурда балык алып келишкен эле. Балык алып келип, балыкты ичин сойсо, аялы балыктын ичинен шакек чыгат. Баягы мусулман тууганы, мусулман кошуна эки жакты карай шакекти койгон жерин таппайт. Аялы андан кийин шакекти көрсөткөндөн кийин, бул жакта экен го деп, кандайча бул жакта ар кандай ойлор, ой саналар келип, таң калып калды мусулман. Яхуди баягы шерменде кылайын, шакек таба албай жатат. Бул окуяга балыктын ичинен шакек чыкканына таң калып, мусулман жүздөрү агарып, Аллахтын керемети деп өтө таң калып, жүздөрү агарып кетсе, Яхуди мен утуп чыгып атам бул оюнда. Албетте бул шакек таппайт эми деп, жүздөрү агарып кетти, эми менден аманатты башка кыянат кылдың, башка сөздөрдү айтып. Эмне болду мусулман? Кошунам, эмне болду? Жүзүңүз агарып кетиптир. Шакекти бербейсизби дейт. Шакегиң мына деп шакекти чыгарат. Шакекти мына деп шакекти чыгарат. Бирок мен таң калышкан, жүзүм агарганын себеби шакекти койгон жеримде эмес, балык ичинен чыкты дейт. Мен койгон жерде жок балык. Бирок балык ичинен чыкты дейт. Шакегиң ошол жерден чыкты. Ошого мен таң калып, ошого агарып кеттим дейт да. Яхуди ошол учурда болгон окуяны түшүндүрүп айтып, мен аны көлгө таштаганымды, аны себеп болуп балык ушул жерге келип калгандыгын бардыгын түшүндүрүп айткандан кийин, эми мына Аллах табарак ва тааланын барлыгын ушул жерден билип алсаң болот. Сен көлгө, каякта бир деңизге көлгө таштадың. Таштаганыңдан кийин Аллах табарак ва таала кайра менин үйүмө алып келип балыкты себепчи кылып таштап койду ушул жерге. Дагы да ишенбештигиңге эмне жол бар? Дагы кандай жол издейсиң өзүңө? Мусулман болуш үчүн келбеди деп туруп Яхудини мусулман кылган экен. Бул жерде дагы салаваттын пайдасы, бул адам мусулман адам, албетте бардык кажеттер, бардык кайгылар жоюлат, жок болот, ушул салават менен деген экен да. Бул окуя ошол нерсеге мисал. Албетте урматтуу мекендештерим, соодадагы ар кандай иштер болот, соода тармагында, базарда турабыз, контейнерде турабыз, бекер турбастан субханалла, алхамдулилла, зикир кылуу, пайгамбарыбызды эстөө, саллаллаху алейхи ва саллям деп жөнөкөй салаваттарды айтуу. Албетте тилибизге өтө жеңил нерселер. Бул тилибизге өтө жөнөкөй нерселер, бирок өтө улуу сөздөр. Албетте мындай эле байкап турсак, зикир кыла берсек, пайгамбарыбызга салават айта берсек, башка уят сөздөрдү айтканга тилибиз ыра көрбөй калабыз. Себеби ошондой улуу жакшы сөздөр чыккан тилден башка нерсе чыкпай калат. Шайтандын сөгүнүч сөздөрү чыкпай калат. Аллахтын керемет сөздөрү чыккан жерде албетте жаман нерселерге орун жок, жакшылык бар жерде. Ошондой экен, жакшы күндөр келишин билсек, андык түрдө, анда жаман күндөргө сабыр кылса болот. Сабыр кылса болот, кыйынчылык күндөргө чыдаса болот, качан жакшы күндөр келишине ишенсек, жакшы күндөр келиши анык болсо.
Зикир менен дагы мисалы семишке чагып отурганда сүйлөбөйсүң. Семишкени кас чага бересиң, сүйлөбөйсүң, кино көргөнчө, башка кылганча. А бирок зикир кылганча, жан дүйнөнү эс алдырып, руханиятты эс алдырып, бактарактарды карап, бош өзүңүздү бекер учуруңузда, үй бүлөдөн чарчап, проблемалар чачаткан учурда огородко чыгып берип, бактарактын астына келип, мына шаарда болсоңуз дагы парктар бар, баягы чоң дарактуу ботанический парктар бар. Ошолорго чыгып алып, дарактарды карап, жараткан Аллах табарак ва таала жараткан жаратылышты карап, Аллахты эстеп, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте мен өзүмө зулум кылуучумун, Аллахым сен адилеттүүлөрдүн адилеттүүсү, акылдуулардын акылдуусу, данышмандардын данышмандысың деп Аллахка карата мактоо айтып, пайгамбарга салават айтып, кадимкидей жүрөк эс алат, кадимкидей сезимдерибиз эс алат, кадимкидей руханиятыбыз эс алат бул учурда. Ошондой экен, зикирди эч качан токтотпошубуз керек. Таксиде иштеп жатабызбы? Клиентти алдык сүйлөбөстөн, башка кылбастан зикир айтып, салават айтып, бир кырсык болбойт ошол учурда, башка болбойт. Эрежелер туура так сакталат, себеби периштелер келип жаткан болот да биз менен кошулуп. Ошондой экен, салаватты эч качан токтотпошубуз керек, урматтуу мекендештерим. Соода тармагында жүргөн агалар дагы, байкелер дагы өтө жакшы билет. Эми Алласа бересе деген нерсе көп болуп калат соода тармагында. Bir adam soda işlerinde kılıp жүрүп, күндөрдөн bir gün bir 500 dinar карыз болуп калат экен бирөөдөн. Сода саркага кетип 500 dinar карыз болуп, 500 dinar акча алган, сода иштерин ошол 500 dinar менен жапкан, бирок күн убактысы жетип, баягы карызын берген адам карызын доолап келет экен. Мен убакыт сааты жетти, мен сага берген акчаны кайтарыш учуру келди, мага акча керек деп келди. Бул дагы намустуу содагер, алдаш мени жок деп кой деп айтып койгон жок. Мен үйдө жок эмесмин, бар эмесмин деп айтып койгон жок. Мен үйдө эмесмин деп айтор андай нерселер кылган жок. Бүгүн чалсаң үйдө эмесмин, дагы акча жок, башка деген сөздөрдү айтып коет да. Бирөөнү жоготушат оңой, акча берсең жоголуп кетет ошол бойдон. Бул бирок чыкты, өзүн көйгөй маселесин айтып, ачыгын айтты. Мен убактысы келди, мен түшүнөмүн аны, кайтарышым керек, бирок менде мүмкүнчүлүк жок, акча таба албай калдым. Кечиресиз, кичине убакыт созуп туруң, мен убакыт келгенде мен акчаны беремин деп ачыгын эле түшүндүрүп айтат. Ушул учурда мисалы бирөөдөн карзыңыз болсо, 3 ай же 4 айга карыз алган болсоңуз, сиз 3 ай 4 айга чейин чалып айтып туруңуз. Мен беремин, иншалла берем, мен алдап кетпейм, таштап кетпейм, качып кетпейм. Жеп кеткен адам эмесмин бирөөнүн акчасын. Мен акчаны берем, сабыр кыл, шашпай тур деп баягы адамга карыз долганга чейин өзүңүз айтып койсоңуз, ал мисалы түшүнөт да. Карыз бергенде да кээ бирөөлөргө мындай карап, аңдып, байкап бересиң да. Кээ бирөөлөргө карыз бересиң, жөн эле ыксан катары бересиң. Ал билесиң 100% кайтып келбейт ал акча. Ал адам кайтарып бербейт. А бирок сен карыз бересиң, садака катары бересиң да. Сен ал адамдан кайтпайт ал акча. Ошондой экен, кээ бир карыздарыбыз бар, ал карыздарды эч качан төлөп бүтпөйбүз. Мисалы ата-энебизге карата карызыбыз, жакындарыбызга карата карыздарыбыз бар. Аларды эч качан төлөп бүтпөйбүз. Бирок кээ бир карыздарыбыз бар. Аманатта турган кээ бир карыздарыбыз, аларды күн сайын, күндө өз учурунда кайтарышыбыз керек. Түшүнүктүү болду, күн сайын карыздарыбыз бар. Аны сөз түрдө аткарышыбыз керек. Ал жада калса карызыбыз, жада калса парызыбыз. Бизге карата келген приказ да бул. Сөз түрдө кылышыбыз керек. Тамам. Ашча быжы-быжы сөздөр болбойт. Ошондой экен, карыз маселе кыскача ушундай да. Бул дагы түшүндүрүп абалын айтты. Ал мен сени түшүнүштү каалабайм деди. Керектүү бүгүн дагы ошол документациясын башкасын арыз жазам, башка дейт го. Ошол учурда дагы мен казга арызданам деди сени. Казга арызданам деп казга барды. Казга керектүү нерселерди, маселелерди түшүндүрүп айтты. Аны айткандан кийин баягыны чакыртырды казы. Казы андан дагы болгон окуяны сурады. Сурап мойнуга аласың, мойнуга алды. Алгандан кийин анда 500 динарды кайтарасың. Болбосо камаласың. Зынданга чөсүн, түрмөгө чөсүн. Ошондой шарт. Бирок мен кайтара албайм. Азыр мүмкүнчүлүгүм жок.
анда түрмөгө камайбы сени, жакын туугандарың келип акчаны төлөп сени алып чыгып кетишет деп шарт койду казы. Анда мага 1 күн убакыт бериңиз дейт. 1 күн убакыт бериңиз, мен жакындарыма бар жокту абал түшүндүрүп, туугандарыма, жакындарыма абал түшүндүрүп кайтып келемин саар таңда дейт. Казы жок, мындай нерсе жок, сен калышың керек, мен жооп бере албайм сага. Эмнени далил кыласың, кантип келбей койсоң эмне кылабыз, качып кетсең эмне болот? Жок, мен сөзсүз түрдө кайтам. Мен аманатка эч качан кыянат кылган адам эмесмин. Бирөөнү алдап да кеткен адам эмесмин. Мага ишениңиз, эгерде пайгамбарды ортого коюп айталам, пайгамбардын үммөтү болуп туруп, мен эч качан калп айтпаймын. Эгерде эртең таңда келбесем, Мухаммадтын үммөтү эмесмин дейт. Эртеден баштап эртең калп айтсам, келбей койсом, Мухаммадтын үммөтү эмесмин. Ошону далил катары сизге айтып, мага уруксат бериңиз дейт. Казы да уруксат берет, жанагыны шарты менен алды уруксат бергенден кийин казы да уруксат берет. Ошентип ал үйүнө кайтат. Туугандарына болгон абалды түшүндүрөт, алар дагы кичине акча тыйынтып жыйнайт, бирок дагы деле акча жетпейт, ал чоң сумма. Анан үй бүлөсү менен бала жакасы менен кыздарын, молдарын чогултуп келип, кегилеби салават айтабыз дейт. Пайгамбарга карата салават айтабыз, уктаганга чейин. Чарчаганда уктасак, ошого чейин салават айтып дуа кылып жатабыз дейт. Макул деп бардыгы тасы эспилерин алып алып, Субханалла, Алхамдулилlah, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи я Расулуллах, саллаллаху алейхи Хабибуллах зикирлерди айтып, салаваттарды айтып, ошентип баягыдан уктайт. Уктап түшүндө түш көрөт. Түшүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип, сен паланчы адамга бар дейт. Пайгамбарыбызга дарттын көйгөй маселесин түшүндө айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чечилиш жолун көрсөттү. Сен паланчы адамга бар, паланча жерде деп көрсөтүп, ошол жерге барсаң ошол адам сенин маселеңди чечет. Я Расулалла, ишенбесечи дегенде, ал күн сайын мага ушунча салават айтат, кече ошол салаватты аз айтып койду, ошону айтсаң, ал түшүнөт деди. Түшүнөн сүйүнгөн абалда, кубанган абалда ойгонуп, бул карыздар адам түшүнөн сүйүнгөн абалда биринчи ошол адреске жөнөйт. Барып, кагып эшигин такылдатып, баягы адам чыккандан кийин, менден карызыңыз бар. Эмне карыз, кандай карыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнгө кирди, сиз ушунча зикир айтат экенсиз, кечеги күнү калдырып коюпсуз, ушунча санага жетпей калыптыр, мага ушунча акча керек дейт. Баягы ушунчалык бай, богатый, бирок ошончолук пайгамбарыбызга мээрим, мухаббаты болгондуктан эч түшүнө кире алган эмес. Баягы сүйүнгөн кубанган абалда пайгамбардын атынан келген болсоң, мисалы дүйнөнүн бардыгын берейин деп 500 динар карызыңа деп туруп дагы берет. Өмүрүңдү аягына чейин жетет деп туруп 2,5 динар дагы кошумча өзүнө акча берет. Тыйын тыпырды бардыгын алгандан кийин сүйүнгөн кубанган абалда казыга жөнөйт. Казыга жакындап келсе, казыкананын алдында казы күтүп туруптур буну. Казы келип кучактап, аны жыттап, сен себебиңден бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи менин түшүмө кирди. Мына 500 динар мен эле берейин ошол акчаны, мына карыздар адамга бар, карыздуулаган адамга барып ушуну бер, мен эле берейин ошол акчаны деп туруп, казы дагы 500 динар акча берди да баягы соодагерге. Бул сүйүнгөн кубанган абалда казынын алдынан чыгып, баягы карыздуулаган адамдын алдына келет. Ага келсе ал дагы аны күтүп туруптур. Бул дагы кучактап, баягын жакшы көрүп, сенин себебиңден, сиздин себебиңизден мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирди. Мен бардык Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, пайгамбар үчүн бул акчадан кечтим мен. Карызым жок. Бүгүндөн баштап биз экөөбүз плюспуз, керектүү жерде минуспуз, эч кандай ортодо аласа бересебиз жок. Болду, биз расчетпуз, тегизбиз дейт. Аллах үчүн кечип жиберди. А бул канча акчалуу болуп калды? Акчага кызыгат да бардыгы биринчи. Ошол учурда эле. Азыр казы башкалар эсеге калган эмес, бирок акча сурасаң, акча ушунча акча бериптир деген нерселер эсте калат да. Бир сухбеттердин биринде устаздар сабак өтөт, устаз сабак өтөт. Устаз өтө көп нерсени айтты. Өтө көп нерсени айтып келип, анан ушунча конверт подарка кылды, башка кылды, акча маселесин кичине айткан болчу. Анан бир коробкада белек келди атайын жогору жактан деп айткан болчу. Коробка бар болчу деп. Ошону хикматтуу кылып айтпай койду.
Кийин сабак бүткөндөн кийин суроолорду бергилейм деген учурда бардык адамдар ошо коробканы сурады да, коробканын ичинде эмне бар экен, эмне белек келди экен деп. Адам ушундай экен да, ошондой нерселерге, жабык түрдөгү нерселерге кызыгат, акча маселесинде эсте калат да ошол нерселер. Албетте урматтуу мекендештерим, биз бүгүн канчалык кандай даражага жетпейли, же канчалык төмөн даражага түшүп кетпейли, салават айтуу менен зикир кылуу менен жан дүйнөбүз тынчтык табат. Кандай абалда болбойлу. Каала бай, каала кедей, каала бомж болуп кет, каала президент болуп кет, каала кандай абалда болуп кет, бирок кайсы учурда болбойлу зикир менен, пайгамбарга салават айтуу менен албетте жан дүйнөбүз жасалып, руханиятыбыз көктөргө көтөрүлөт. Албетте зикир менен экен да, салават менен экен да. Көп нерсебиз. Эки киши, эки жаш жигит мусулмандык китептерин саткан дүкөн ачат экен. Ислам негиздери, башка айтор китептерди сатып жүрүп, соода кылышып, күндөрдөн бір күн экөөсү отурса, бир ак чырайдан келген, аппак кийинген, сакалдагы аппак, өзгөчө бир кара ак сакал келет экен. Келип, баягы жаш жигиттердин мен паланчасы сенсинби десе, ооба менмин деп баягы ордунан туруп жакындап барат экен. Ак сакалга салам алейкумден кийин бир канча жол алысыраак жердеги парктын ичиндеги скамейкада отургучта отуруп бир канча саат сүйлөшүп отурушту булар. Олтурушту дарташтаны мени сүйлөштү. Албетте бул нерселерди көп атын чыгаргысы келбейт, атын жазып бул окуяларды неме кыл деп айтпайт эч качан. Атты жазбаган түрдө, хикматтуу түрдө башкалар күлгү болсун деп туруп айт дейт да. Анан бул аксакал менен сүйлөштү. Сен ушундайбы атың? Ооба, менин атым ушундай. Ушундай жерде жашайм? Ооба, ушундай жерде жашайм. 4 күн мурда ушундай болду беле? Ооба, ушундай болду эле. Деген аксакалар кандай суроолорду берди, баягы жигит жооп берип жатты, бардык нерсеси туура келип жатты. Аксакал суроо берет, бул жигит жооп берет, китеп саткан жигит. Бар жок шайкеш келгенден кийин аксакалга карата өтө кубанычтуу сөздөрдү айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнүгө кирип, пайгамбарыбыздын атынан келдим мен. Сага ушуну айтып кой деди. Куда кааласа, Кудайым буйрса, сени дагы түшүңө кирет пайгамбарыбыз. Сен салаватты айта бер деди. Салаватыңды уланткын деп айтыптыр да. Бул жигит ошо кубанган сүйүнгөн абалда күн сайын 50 жол, 100 жол күн сайын кошуп калтырбай турган болду салаватын. Ошол учурда айтат, мен 4 күн мурдагы окуяны кеч жатардан мурда күн сайын салават менен жатат элем. Салават айтып жатып, салаватым кантип жетип барат экен, кандай жолу менен жетип барат экен деп өтө шек күмөндүн арасында калдым эле. Кабыл болтабы экен деген нерселердин арасында калдым эле. Ошондон кийин ошол нерсени ойлоп, анан Кудайыма шүгүр кылдым. Эй Аллахым, Кудайыма шүгүр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жан дүйнөм менен сүйлөп, албетте я Расулулла, сизге жетип жатыптыр, мен күн сайын калтырбайм деп дагы уланткан экен. Айтайын деген маселе, бул кызыксыз хикая болушу мүмкүн көп адамга. Бирок алына турган сабагы бар да. Биз жөнөкөй деп билген адамдар, балким сатуучу, балким пол жууп жүрөт, балким олар олия. Ушундай арабызда биздин замандаштарыбыз болуп жашап жүргөн кээ бир ушундай алтын адамдар бар, анын кадыр баркын билбей калабыз биз. Сыйлап урматтабай калабыз. Арабызда эле жүрөт ошондой адамдар. Кээ бир адамдар бар, аны эч ким тааныбайт, бирок анын аты, фамилиясы асмандарга жазылып кеткен. Кээ бир адамдар аты өтө таанымал, известный. Тим эле бардык адам тааныйт. Тааныбаган адамдын өзү жок да. Ушундай таанымал, бирок акыретте өлүп калган. Кымбат форманын ичиндеги арзан адамдар да. Кийиниш кымбат, жашаган жери кымбат, башка кымбат, бирок өзү өтө арзан адам. Ошондой олия, ошондой алым адамдарыбыз бар, биздин замандаш болуп жашап жүргөн, алар бирок эч ким тааныбайт, эч ким билбейт. Албетте, урматтуу мекендештерим, бир аптека иштеткен, аптеканын филиалдары кылып ачып, ошентип иштетип жүргөн адам. Аптекада иштеткенден кийин, дары-дармек саткандан кийин албетте врачтар таанышы дагы болот. Көп врачтар таанышым. Күн ара уктай албай,
өзгөчө бир оору келди дейт, дарт келди дейт башыма. Бул дарт башкача. Өзүм дагы көп дарылар түшүнүп калганмын дейт. Аларды ичем, баягы тынчтандыра турган дарыларды ичем, дагы бир мээге карата жакшы дарыларды ичем, бирок эч бир пайдасы жок. Врачтарга чала берип, акыры өчүрүп салдылар дейт. Ага чалам, буга чалам, түнү чалам, күндүзү чалам, врачтарга жолугам, бирок мындай диагноз, анык диагнозу кое алган жок эч кимсе дейт. Оору дартты кандай экендигин биле албай койдук дейт да. Үйдө оорукчана болдамын, үйдөн чыга албай калдым. Эми үйдөн чыга албай калган учурда бардык эле адамда болот. Баягы үйдө зериккен учурда же оору келген учурда же үйдө отуруп калган учурда үйдөгү нерселерди карап, үйдө ушундай нерсе бар экен го деп аңдап баштайбыз да, билип баштайбыз. Болсо күн сайын келип чыгабыз, ошол нерсеге маани бербейбиз да. Бош калган учурда, зериккен учурда баягы өтүп кеткен мурдагы сүрөттөрдү көрүп, албетте өткөн күндөрдөн сүрөт эле калат. Башка нерсе калбайт. Сүрөткө түшкөн болсоң, ошо сүрөтүң калган болушу мүмкүн, башка нерсе эч калбайт да. Өткөн күндөрдөн сүрөт эле калат. Бул дагы өткөн нерселерди карап, эки жакты карап, ошо үйдүн текчесинде турган бир кичинекей китепти көрүп калат. Китепке жакындап келсе, дуа, пайгамбарга карата салават айтуунун китеби экен. Ошол салаваттарды окушту баштадым дейт. Салаваттарды калтырбадым дейт. Эмнегедир жүрөгүм жай алып тынчтык алышты баштады дейт. Бир канча суткадан бери уктай элекмин, ооруум күчөгөн. Бирок ошол салават айткандан кийин кадимкидей жүрөгүм эс алып, кадимкидей өзүмдүн жан дүйнөмө рахат кирди дейт да. Кыска уктадым. Бирок ал уйкуну эч өмүрүмдө татып көрө элегем. Салаваттан кийинки уйку өзгөчө экен дейт. Өтө жыргап, жаш бала уктагандай, өтө жыргап уктадым дейт да. Күн сайын салаватты калтырбай турган болдум. Күндөрдөн бир күн уктап, салаватты айтып уктап, дарат менен жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө келиптир. Мен бир канча саздын арасында сазга батып туруп, нурмун саздан чыга албастан, "Я Расулуллах, мага жардам бериңиз" деп пайгамбарыбызга карата сөздөрдү айттым. Баягы жерден чыгарышка жардам берди, чыкканымдан кийин ошол жерде ойгондум дейт. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салават айтсак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаватты калтырбасак, бизди да көптөгөн сөздөрдөн чыгышыбызга себепчи болгон. Деги эле бул жашоодо биздин эмне жакшы, эмне жаман адаларым бардыгын үйрөткөн, бардык нерсени адаларамын, жакшы жаманын түшүндүргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмеспи? Бизди бардык саздардан чыгарган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмеспи? Кантип эле ошол улуу затка салават айта албайбыз? Бул тил тешилсин. Эгерде салават айтпаса, пайгамбарды эстебесе, бул тил кесилип кетсин. Эгерде пайгамбарды жоктогусу, бир жылда бир жолу салават айтпаса, мындай тилдин кереги деле жок да. Алла урматы менен кеңештерим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир учурда, ар бир көз ирмемде пайгамбарга салават айтышыбыз керек, токтотпошубуз керек, пайгамбарды сүйүшүбүз керек. Сүйгөнүн канча эстейт да, мисалы бирөөлөр жигитин жакшы көрөт, жигитин канчалык жакшы көрөт. Симпатичный дейт, дагы не дейт? Ошентип ар кандай сөздөр менен ою дагы ошондо, көзү дагы ошондо, телефонундагы ошол. Ошол сыяктуу пайгамбарды эстегенге аракет кылышыбыз керек. Ар бир көз ирмемде салават токтотпошубуз керек. Жан дүйнөбүз, руханиятыбыз, бар жок кемчиликтерибиз. Биз ушу проблема келгенде, кайгы келгенде эле "Я Расулуллах" деп жок, андай үчүн бактылуу учурда да, кайгы учурда дагы Аллахка карата көз карашыңды өзгөртпө, жана кайгы капа учурда дагы, кубаныч учурда дагы бирдей бол. Алла сураган адамдардын сураганынан да көбүрөөк берем дейт. Ким зикир кылса дейт. Мисалы үчүн 10 адам колун жайып алып, машина бер, үй бер, тырнак бер, муну бер деп дуа кылып атат. Ал эми бир адам бул жерде зикир кылып атат. Бул сураган адамдардын 10 адамдын дагы көбүрөөгүн кошуп туруп зикир кылган адамга берем деп атат Аллах Таала. Чындыгында, урматтуу мекендешим, зикир башкача. Эмнеге муктаж экениңизди Аллах берет. Ар бир учурда биз үзүп алгандай кылып, тартып алгандай кылып, беришиң керек деп талап кылгандай кылып, үй бер, жай бер, аны бер, муну бер дей беребиз да. Үй жай маселеси, байлык маселеси, акча маселеси бул керек учурда жакшы, бирок ар бир нерсенин орду бар да убактысы бар.
кайсы учурда эмне керектигин сизге Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Биздин көзүбүз чектелүү, дубалдын ар жагын көрө албайт, комнатадан сыртка чыгып кете албайт биздин көзүбүз, ой жүгүртүүбүз. Болгону, урматтуу мекендешим, бумага алтын сыяктуу ардактуу болот, качан табылбай калса. Туалетке барын таппай калдың, бумага дагы керек учурда алтын болуп калат. Алтын дагы керек учурда, урматтуу мекендешим, сизге башыңызга бале болуп калышы мүмкүн. Болгону кайсы убакытта, кайсы учурда эмне керектигин Аллах Таала сизге билет да. Ошондуктан аны бер, муну бер дей бербестен, Аллахым мага бер деп талап кыла бербестен, зикир кылганыңыз эң жакшы. Себеби кайсы учурда эмне аркылуу, ким аркылуу сизге эмне беришти Аллах Таала өтө жакшы билет. Шайтандын колунан да рызкыңызды берип кое берет. Аллах Таала кудуреттүү зат. Болгону убакыт ченеми өзүнүн керектүү убактысы бар. Пайдалуу болсо бер, пайдасыз болсо Аллахым аз кыл. Байлык маселеси да ушундай. Көп адамга байлык келет, ал бактылык эмес, балекет болот көп адамга. Ушуну түшүнө албайбыз да, ушуну моюнга алга биле албайбыз. Көпчүлүк учурда биз пенделер. Ошондуктан зикирди токтотпостон субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин зикирлерди көп кылышыбыз керек экен. Кимде ким 100 жолу bir күндө ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадирди айтса, Алла ушул келимени 100 жолу ким айтса, 100 жакшылыкты, 100 баледен, 100 бизге көрүнбөгөн нерселерден өтө сыйспа болгон нерселер келет экен бизге. Бале болгон, көзүбүзгө көргөн, көрүнбөгөн, жин шайтан болсун, апат, бале кырсыктар болсун, алардан сактайт экен. 100 жолу ким айтса, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху. Ошол келимелерди, зикирлерди, дуаларды айтуу, таңкы кечки зикирлерди айтуу, урматтуу мекендешим. Аларды жаттоо, аракет кылуу биздин мойнубуздагы милдетибиз. Аракет кылайлы, дуа кылайлы, жакшы иште жарышайлы, урматтуу мекендешим. Балаңызга ыр айтып, ырдап койчу, бийлеп койчу деп ырдатып, келип коюп берип, ар нерселерге бийлетип, ырларды жаттатасыз, бирок келимелерди качан жаттатасыз? Ыйык келимелерди, дуаларды, зикирлерди качан жаттатасыз? Ал ырлар кичине эле күлкүмүш берип коюшу мүмкүн жүзүнө, бирок дуа, зикирлердей пайда бере албайт. Ал сизге, акыретиге, өзүнө, бүт жашоосуна пайда берет. Бүгүн Кудай Таалага карата туура эмес дуа кылгандар дагы жок эмес. Кудай Таала мага өлүм бер. Өлүм тилейт да. Адамдар өздөрүнө өмүр тилеп атса, Кудай Таала, Аллах Табарак ва Таала биз сураган нерселерди көбүн эсе жакшылыктар кылып кайтарат. Чындыгында, эгерде дуаңыз кабыл болбой жаткан болсо, сабыр кылыңыз, андан дагы көбүрөөгү сизге Кудай кааласа келет. Кыйынчылык келген учурда, проблемалар көбөйгөн учурда, ар дайым сизди эзип, жашоо кыйынчылыктары, ударлары келип, пешенеңизге молоток менен урган сыяктуу уруп жаткан учурда, кылынуучу эң жакшы истигфар, кабыл болуучу истигфар, бул албетте Аллахка, пайгамбарыбызга салават айтып, Аллахты зикир кылуу. Жаштык кезде окуучуларды карасак, байкасак, бир школадан экзаменден өтүү үчүн, бир жөнөкөй бир мектептен экзамендерди тапшыруу үчүн кандай дарыгерчиликтерди кылышат. Коркуу учурунда аятал курсуларын окушат эле, Бакара сүрөсүн, Ясин сүрөсүн, билген сүрөсүн кулгалап 3 жолу кайра окушуп, дуа кылышып, Кудай Таалам ушул экзаменден өтүп кетейин деген коркуу сезимдер ошол учурда козголуп, Кудай Таалага карата дуа кылышат эле. Айтайын деген маселе, биз дагы бүгүн качан бир кайгы, түйшүк же коркуу келген учурда эмес, жакшы жаман күнүбүздө дагы Кудай Таалага карата багытыбыз, оюбуз бирдей, пикирибиз бирдей болуш керек. Бир гана коркунуч келген учурда эмес, бактылуу, бараң шараңдуу күнүбүздө дагы Кудай Тааланы эстеп, Кудай Таалага дуа кылышыбыз керек экен. Себеби ар бир бакыт шараңдуу бакыттын башталышы бул кээде көйгөй маселенин башталышы. Кээде көйгөй маселелер булар бакыттын башталышы демектир. Имам Захаби айтат, Масуд Хамадани бул өтө кечиримдүүлүктө теңи жок. Ошол учурдагы кечиримдүүлүк маселесинде өтө кечиримдүүлүккө дават кылган өтө кечиримдүү адам эле дейт. Өзүнүн учурунда өзгөчө адам болгон, ошого карата душмандары дагы көп болгон.
дин душмандарынын ого кайсыл жакка карап тийсе, кайсыл тарапка карап кетип жаткан болсо, демек ал адам элин коргоп жатат, мекенин коргоп жатат жана элин агартууга аракет кылып жаткан, динин өнүктүрөм деген адамды карасаңыз, дин душмандарынын ого дайыма ошол жакка карап тийип аткан болот да. Дагы азыркы учурда дагы соцсеттерде, соц тармактар аркылуу кимге гана жаман дома тиш болбосун, демек ал мекенин коргоп атат, жерин коргоп атат, же дининге кызмат кылыштын аракетин кылып аткан адам болуп эсептелет. Бул Масуд Хамаданиге кайталы. Масуд Хамадани өтө кечиримдүүлүктө теңи жок, кечиргенди сүйгөн жана кечиргенге даават кылган адам болгон. Кечиргиле, кечиримдүү болгула, кечирдим, айтор кечиргенди сүйгөн адам экен. Жана кечирим сурап ким келсе, алдыга кечириңиз, акыңызды да кылыңыз, гыйбатыңызды кылдым, ушагыңызды кылдым, бул жаман адам экен, бул алым ушундай экен, алым ушундай жаман иштери кылган экен деп гыйбат кылып, ушак кылдым, сиздин акыңызды да кылыңыз, кечириңиз десе, өткөн нерсе эстелбейт. Кечирдим дейт экен. Өткөн нерсе эстелбейт дейт экен. Бул убакыт өтүп, Масуд Хамадани өткөндөн кийин, алымын өткөндөн кийин салихтердин бири, алымдардын бири аны түш көрөт экен. О Масуд, акыреттеги абалың кандай болду? Деп сураган учурда Масуд Хамадани, Раббым мага карата өтмүш эстелбейт, өткөн иш эстелбейт деп мындай жыргазылыктар менен жыргатты дейт экен. Айтайын деген маселе, биз дагы урматыбыздан бир таган өткөндөгү жаман иштердин бардыгын, бизге кылган зулумдук, бизге кылган жамандык, бизге кылган куралбастык, бизге карата эмне гана иштер болуп кетпеген, бардыгын унутушуңуз керек. Эмнен эсте калтырышыңыз керек? Бирөөлөрдүн кылган жакшылыктарын. Сизге бир кичинекей жакшылык кылып койду, жолдон бир ташты өткөзүп койду, же бир жакшылыкка күбө болуп койдуңуз. Айтор сизге кылган жакшылыктарды, адамдардын жакшылыктарын эч качан унутпашыңыз керек, жамандыктарын ар дайым унутушуңуз керек экен. Урматтуу мекендешим, чындыгында унутуш керек. Ал кек сактап өзүңүздүн оор жүк басып, өзүңүзгө жүк кылып, анын эч кандай кереги жок, кажети жок. Эсеп таразасы акыретте бар. Ошол учурда ким туура эмес болду, ким жакшы болду, ким жаман болду, ал учурда бардыгы такталат. Бул дүйнөнүн таразасы дагы кыйшак, акчасы да карада ойноп кете берет. Акыреттин таразасы чыныгы акыйкаттын таразасы. Ошондуктан бүгүн өч аламын, бүгүн аркасынан кубамын, бекер акчаң да кетет, убактың да кетет, анан өмүр сага өч алуу үчүн берилбеген да. Өч алуу үчүн берилген эмес. Ушул өмүрдү, өткүнчү өмүрдү өч алуу үчүн өткөрсөң, анда сен акмак турбайсыңбы? Акыретте бардыгы тазаланса, бардыгы азапка же бейишке, жыргалчылыкка кете турган болсо, ал эмне? Бүгүн дагы арзангандар көп, жашоосуна карата намкөрлүк кылган, биримеки болбойт, жашоом жакшы жакка өзгөрбөйт, бийлик аны кылбады, бийлик муну кылбады, өзүң эмне кылып атасың? Өзүң эмне кылдың? Өзүң кандай аракет кылып жатасың? Данышманга, молдого, алымга бирөөсү келип, бир аял келип, биз күйөөбүз менен канчалык аракет кылабыз, бирок бирибизде эч качан эки болбой калды. Бул мен ажырашам, башка кылам, кетем. Жообузду бери ажыратып берсеңиз. Бул күйөө менен жашоо болбоду. Күйөө десең күйөө эмес, эр десең эр эмес, жер десең жер эмес, башка эмес, айтор мен тойгозду дейт баягы аял. Күйөөсүн арзанат. Колунан эчеге келбейт. Ар дайым үйгө кирип келген учурунда анын эч нерсе кыла албаган өмүрлүк жолдош экендигин карап, жүрөгүм эзилиштен токтоду. Болду, мен ажырашам, башка кылам. Данышман маселең ушулу? Ушул. Анда жүрмө менен деп, аны бир үйгө алып келет. Караса өтө чоң үй экен. Кооз, керек нерселер, бардыктары бар, жабдыктары бар, кооз үй, көрктүү үй, чоң үй. Балдардын үндөрү угулуп жатат. Бул үйдү карап туруп, данышман бул үйдө бакыт барбы жокпу? Бактылуулук барбы жокпу дейт. Албетте бактылуу бул үйдө жашагандар. Үйдү караңыз, кооздугун караңыз, бакчаларын караңыз, фанталарын караңыз, башкасын караңыз, айтор бул жер эң бактылуу үй беле экен дейт. Данышман карап туруп, анда жакыныраак кара дейт. Үйгө жакыныраак караса, балдар ойноп жүрөт, бир буручта аялдын ыйлап отурганын көрөт.
Бул аялды көрдүңбү? Балдары бар, ушундай чоң үйү бар, ушул бакыттуу күндөрүн көрө албайт, көздөрү азиз болуп калды, көздөрү көрбөй калды дейт. Оорудан башкадан улам. Ушуну көрүп дагы өзүң абалыңа шүгүр кыла албайсыңбы? Ушул учурда дагы дейт. Данышман дагы алга карай басат. Анын эрчи алынып, данышман да эрчи бул басат. Кийинки үйгө барса, кийинки үй мындан дагы чоңураак, мындан дагы жакшыраак. Бул үйдү кандай деп ойлойсуң? Бакыт барбы бул үйдө? Бакыт жокпу? Албетте бактылуулук бар бул үйдө. Чоңдугун караңыз, жакшылыгын караңыз. Анда жакыныраак кара дейт. Жакыныраак тыңша дейт. Тыңшаса, апака, атажаным, атакем деген үндөр угулуп жатты. Кече күйөөсү өттү, өмүрлүк жолдошу катуу ооруда, балдары атам деген же апам деп ий албайт, же атам деп ий албайт. Булар дагы кайгыда дейт. Дагы кичинерээк жүрүп, бир андан дагы коозураак үй, андан дагы жакшыраак үйгө алып келип, бул үйдө бир гана жесир аял жашайт, анын балдары дагы жок, күйөөсү кайтыш болгон. Ошондо буга тоо кетер жетип, мен түшүндүм сизди, мен мындан кийин өзүмө жетерлүү нерсени алдым, мындан кийин өзүмдө бар нерселерге карата намкөрлүк кылбайм, барына каниет кылам, шүгүр кылам. Мени кечириңиз дейт. Данышмандан кечирим сурайт. Ошентип жолун сапарын улайт. Айтайын деген маселе, бүгүн өзүбүздө жок нерселерди көрүштү токтотойлу. Адам чындыгында өзүндө бар нерсени көрбөйт, өзүндө жокту көрөт. Фаланчыда мунда бар, мунда да бул нерсе бар, бизде жок. Ушундай нерсе болсо кана эле, үйдө мант казан жок, казаныбыз жок, электр печка жок. Фаланчыда бар, кошунамда бар. Кетип атса, мында ишиби бар, машинасы бар, менде жок. Айтор жок нерсени көрөт адам. Бар нерсени көрүштү каалабайт да. Эмнеге бар нерсени көрүштү каалабайт? Себеби ички жан дүйнөсү жол койбойт да. Калоо нафсы ар дайым жогору турат. Урматтуу мекендешим, бир адам өтө жакшынакай үй курат экен. Өтө кооз кылып, сонун кылып үй кылып, алымды чакырып, бир кемчилигин таап бериңиз десе, кемчилиги бул үйдөн сизди алып чыгышат. Сиз болбойсуз дейт. Чындыгында кандай бактылуулукка карата бактылуулукту бүгүн үйгө байлашат, машинага байлашат, бир жакшыраак нерсеге байлашат. Бул ачыгын айтканда муктаждык. Муктаждык бул биздин. Адам бактылуу болот. Качан? Ал каниет кылган учурда. Канаат кылбаган адамга Россияны берип койсоң дагы тойбойт ал. Ал каалай берет. Адам баласы ушундай. Бир өрөн алтынды берсең дагы бир өрөн алтынды каалайт. Бул деген дүйнөдөн кач, байлык таппа, бийлик таппа, бардыгы өз жайынан болуп кетет деген эмес. Ошого жараша аракет кыл. Бирок жүрөгүң 100% акча деп согуп калбасын деген маселе. Дуа маселесинде мазлумдун дуасынан сактанышыбыз керек. Мазлум бирөөгө карата душмандык кылып кой, уурулук кылып кой, зулумдук кылып кой, анын акысын жеп кой. Ал мазлум дуа кыла турган болсо, Кудайым өзү сактасын, жаткан төшөгүбүз жылуу болбой калат. Салынган үйлөрүбүз бакытты бербей калат. Эгерде мазлум бир туура эмес дуа кылса, укугу тепселген адам, сиз тепседиңиз. Бул учурда башыбызга ар кандай барелер келиши 100% мүмкүн. Мусапырдын дуасы, сапарга чыккан адамдын дуасы. Бул мусапыр жолдогу чындап жол азабы, көр азабыдай учурларда, төөлөрдө, аттарда, сапарларда кылышкан. Бүгүн дагы техника башка өнүккөн өзү менен баары бир жол сапар дегеле кыйын баары бир. Кыйынчылыкта кылына турган дуа, мусапырдын дуасы. Бул кабыл боло турган дуалардан экен. Атанын же эненин баласына карата дуасы. Ошондуктан да ата эне туура дуаларды кылыш керек, баталарды кылыш керек. Жакшы дуаны кылыш үйрөнүш керек чындыгында. Бүгүн коомубузда жок эмес, баласын, балесин
Сенен көрө мына Үмүтәлиптин баласы жакшы. Бала болбой өл дейт. Бала болбой өл дейт. Өлүп калса өзүң эле жаман го. Биринчи сен ыйлайсың го. Bir şoktuk kılıp koysa, bir jaman iş kılıp koysa, su tөгүп koysa эле бала болбой өл бар жок ол дейт. Тилден чыккан сөз. Бул өтө коркунучтуу маселе. Бардыгы биринчи тилден башталат. Ошондуктан ата-энелер баласына карата каргыш эмес, сөккү сөз эмес, дуа кылган үйрөнүш керек экен. Bir adam түш көрөт экен, түш көрүп түшүндө тоолордо, зоолордо жыргап, табигаттын кенендүү тоолорунда ойноп жүрөт экен. Бул тоодон бул тоого түшөт, бул тоодон ал тоого түшөт. Чыгып, бир зоого чыгып, ойноп жүрүп, жыргап жүрүп, жыгылып бир шапка асылып калат экен. Шапка асылып, келер жерине келип калды. Жетер жерине жетип калды. Каттуу корккон, каттуу кыжалат болгон учурда чыкпаган нерселер чыгат. Бул адам дагы Кудайым, Аллахым, мен эч сага ишенген эмес элем. Эми бар болсоң өзүң көрсөт, ушул жерде жардам бер. Эгер ишенсең, жардам берсең, ушул жерде мени чыгарсаң, мен мындан кийин сага ишенемин, ишеничте өтөмүн дейт. Аллахым, ишенемин, ушул жерде мени чыгарып кеткин дейт. Канча жалынат, бирок эч кандай жооп болбойт. Аллахым, ишенемин, жардам берин деген учурда, эгерде ишенсең, мен сага жардам берем. Ооба, ишендим, мындан кийин сага ишенемин. Жардам бер десе, жардам берем, анда колдоруңду шактан коюп жибер дейт. Бул адам коюп жиберсем өлүп калам, башка кылам деп ишенбейт. Бирок канча жалынбасын, кайра баягы жооп болбойт. Ал ошол жерден жыгылып, өлүп, кыйынчылык менен өлөт. Өлгөн учурда түшүнөн ойгонуп, өзүнө келип, эми түштө эмнелер гана болбойт, түшкө ишенич болобу эле, түштө ишенич жок дейм, түшкө ишенип болбойт дейт. Кыссадан кысса алына турган сабак, урматтуу мекендешим, биз каттуу корккон, каттуу кыжалат болгон учурда Кудай дейбиз. Каттуу оору келген учурда Кудай дейбиз. Бирок жакшы бактылуу күндөрүбүздөчү, бараң шараңдуу күндөрүбүздөчү. Ошондуктан бир гана жакшы күндөрдө, жаман күндөрдө эмес, ар дайым сураган учурда чөнөкөй ботинканын бутунун жиби жоголобу, же арзылган кийим маселеси болобу, суранган учурда бир эле колду жазып дуа эмес, жөн эле кетип жаткан учуруңда машинада я Аллахым аны бер, муну бер деп дуа кылып, истигфар айтып, салават айтып, Аллахым мага муну бер деп дуа кылып, жөн эле көчөдө кетип жаткан учурунда Аллахым ушундай нерсени берсең жакшы болот эле деп ниет кылып дуа кылсаң боло берет. Бул өтө жакшы нерсе. Ошондой экен, дуаны, зикирди токтотпошубуз керек. Мисалы, чөнтөгүңүздө 1000 сом акчаңыз болот да, больницага барсаңыз, апаңыз ооруп калып больницага түшүп калса, барсаңыз, жаныңызда 1000 сом акча бар, бирок 10.000 сомдук тизмени түзүп берет да. Ошол учурда чыныгы сабактала турган учурлар болуп эсептелет. Башыңызды каяка бурушту билбей каласыз да. Ишиңиз ич жүрүшпөй, иштен айдалып кетип, акчаңыз жок, жашай турган жериңиз жок, көчөдө калып кетип, бул учурлар адамга эң күчтүү сабактарды бере турган учур болуп эсептелет. Мындай өтө турган сабак жок. Күчтүүлөрдүн бардыгында мындай сабактар болгон. Ошон үчүн кээде күчтүүлөрдүн балдары күчсүзүрөөк болуп калат, себеби өзүм кыйынчылыкта өстүм, балдарым кыйналбасын деп жөн коет экен да аларчы балдарын. 95-жылдары ал учурда өтө кыйынчылык болду. Семьям менен кыйналдым, үй-бүлөм менен кыйналдым. Апам үчүн бир ачмын, аялым үчүн бир ачмын, балам үчүн бир ач, кызым үчүн бир ачмын, өзүм үчүн бир ач, айтор 5 адам үчүн ачканмын өзүмдөн дейт. Ишимден дагы айдалып кеттим. Күнүгө өтпөйт, түнүм түнгө өтпөйт. Кыйынчылык, кайгыдамын, кападамын, сыгылуудамын. Ишимден дагы айдалып кеттим. Айтор көчөдөмүн. Достор дагы кечип кеткен, өбөтүн үзүп кеткен, пайдаң жок, пайдаң тийбейт деп. Жолдо барат экенмин, ошондой күндөрдүн биринде жолдо баратсам, оң жакта мечит көрүндү.
Мешітке кирдим, дарат алдым, намаз окуп, оң жака салам берип, ассаламу алейкум рахматулла, сол жака ассаламу алейкум рахматулла. Сол жакта эски айнектин астында бир кагаз жатыптыр. Эми бул Курандын аяттары сөздөр болсо керек деп жерде жатпасын деп барып, жакындап алайын десем, пайгамбарыбыз Наби саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис, Вакия сүрөсүн ким окуса, күн сайын калтырбай окуса, рызкысында көйгөй маселе болбойт, байыйт деген сөздөр жазылганын окудум дейт да. Ошол күндөн баштап Куран окушту үйрөндүм, Вакия сүрөсүн күн сайын калтырбай турган даражага келдим, окушту баштадым дейт. Окудум, күн сайын окудум. Аялым шириндик чыгара турган, шириндик сатышты баштады. Мен дагы ишиме орноштум. Айтор байкасам, турмушубуз 5-6 айда өтө жакшы абалга нукка келип калыптыр. 2-3 жылда бай болуп кеттим дейт да. Ошондой дейт. Вакия сүрөсүн калтырбай күн сайын окуса дейт. Ошол бай боло тургандардын катарында болот. Бай болбосо дагы эч качан кедей болбойт дегени да. Ошондуктан Вакия сүрөсүн окушубуз керек экен. Бирөө айтат, байлыгымдын себеби экөө дейт. Не десем, биринчиси энемдин дуасы, экинчиси Вакия сүрөсү дейт да. Мен ар дайым энемди биринчи саарлап тура турган ишим намазды окуйм, анан апама барып апамдын көңүлүн алам дейт. Окалайм, бетинен өбөмүн, футудан өбөмүн, дуасын аламын. Анан о жерден көңүлүм жакшы болуп чыккандан кийин апам да көңүлү жакшы, мен да көңүлүм жакшы, апамдын дуасын алып чыктым. Анан Вакия сүрөсүн окуйм. Вакия сүрөсүн окуйм дейт. Вакияны окуп, анан ишке бисмилла деп келемин. Ишим ийгиликтүү ар дайым болот. Ар күн сайын болот. Себеби ар күн сайын ошол эки нерсе бар эле менде дейт да. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушундай Вакия сүрөсүн окуп тургаңыздар. Аллах бардыгыңыздарды берешен байлардан, биримдиктүү, бирдиктүү байлардан кылсын.